Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен мен Эжем Алмангелди жана түстүү тасма. Берүүбүздө билим, маданият, искусство, психология жана технология темаларына кызыктуу маалыматтар менен бөлүшөбүз. Ал эми бүгүнкү чыгарылышыбызды кесиптер темасына арнайбыз. Динара Чокотаева Кыргыздын чыйган кыздарынын бири. Ал иллюстратор жана жоолуктардын дизайнери болуп иштейт. Биз анын иштери менен таанышып, өзү менен кызыктуу маек курдук. Анда Динара Чокотаева бизге өзүнүн кесиби жөнүндө айтып берди. Бул тууралуу кененирээк кийинки видеодо. Бишкекте эле биздин көркөм сүрөт академиясын аяктагам, Тургунбай Садыкович атындагы. Анан ушул академияны бүтүрдө, академиянын алдында көркөм сүрөт мектеп бар. Ошол мектепте окугам да. Ошол мектепте 6-класстан баштап окуп, анан кийин академияга өтүп, андан кийин аяктагам. Өндүрүштүк графика боюнча сүрөтчү деген адистигине ээ болгом. Сүрөтчү болуп адам төрөлөт да. Сүрөт тарткан бул адамдын ичинде болот. Өзүмдүн эле апамды ээрчип жүрүп, ошол апам китепканада иштечү. Кичинекей кезимде ушу азыр али күнкүдөй эсимде. Китептен жыты, ошол китептерди ачканда, көргөндө, ошондо сүрөттөрдү көрүп, анан ошондо ошолор эске келет да, аябайчы. Ошол сүрөт мен үчүн ошол балалыгым менен байланыштуу деп айтсам болот. Цифровая графиканы түзүш үчүн албетте кол менен иштейсиң, кол менен баарын жасайсың, анан гана компьютерде иштейсиң да. Мисалы үчүн компьютерде 2 секундта иштеп коюш үчүн, 3 мүнөттө иштеп коюш үчүн ошол линияны 3 жыл тартышың керек. Колуң менен кайра болбой калат, кайра иштейсиң, болбой калат, кайра иштейсиң. Ошентип жүрөктөн баарын өткөрүп бүткөндөн кийин анан буга жет. Бул уже технологиялык мүмкүнчүлүктөр да. Китептерди кармалап, ошол сүрөттөрдү көрүп мен кыялданчумун, ушундай китептерге сүрөт тартсам депчи. Менин кыялым орундалды десем болот да. Ак чөлмөк кыргызча бул түн кыдырата боз үйлөр тигилип турат. Бул болсо айылдын ичиндеги жалпы орусча айтканда атмосфера. Боз үйдүн образы үстүнөн көрүнгөн. Бул болсо ортодогу балким чоң боз үй. Кыздар турат. Анан бул жерде өзүңүздөр көрүп турган, мисалы, кызыл топучан кыз турат. Эмне үчүн кызыл, эмне үчүн беттери бирдей деген да суроолор болушу мүмкүн. Бирок бул жерде өзүм сүрөтчү катары акцент кылып көрсөткүм келди. Сүрөттө композиция түзүп атканда өзүнүн закондору болот да. Акцент, ритм, доминант деген ошолор. Бул жерде мисалы үчүн бул жоолуктун упаковкасы да. Анан мен өзүм өндүрүштүк дизайн графикасын бүттүм деп айтпадымбы? Ошого мени аябай ойлондурат ушул кандай кутучасы болуш керек, кандай баары көрүнүшү, мунун өзүнүн маданияты болуш керек деген суроолор да. Өтүп кеткен бала чакты эне атам, апам аябай чебер аял болчу. Шырдак жасачу, сайман жасачу, ошол кездер менен, ошолор менен байланышкан сезимдер дайыма турат да. Ошол дайыма кирпигиңин ичине конуп тургандай, ушундай элестеп турат десем болот. Ушул адамдын ички дүйнөсү өзү эле чыгармачылык болсо керек деп ойлойм. Мен эң негизги бир нерсени билем, мен жашап атам да. Вот эң маанилүү нерсе бул мен жашап атам. Мен ыйлаймбы, күлөмбү, мунун баары жүрөктөн болуп атканда сезесиң да. Мына уже азыр акылың менен бир аз муну айтып бериш кыйын, бирок
эң негизги жашоо эмне экенин түшүнүп, анан ошол агым менен кандай келатасың, мунун баары жүрөктөн болсо, ошол чыгарма ошол мен үчүн. Сиздин оюңуз боюнча идеалдуу жумуш кандай болот? Азыр өзүңүзгө жаккан жерде иштеп жатасызбы? Кийинки видеодо кесипти алмаштыруу керек экенин кантип түшүнсө болот деген кызыктуу суроого жооп бергенге аракет кылабыз. Кичинекей кезиңде чоңойгондо ким болуп иштеримди билген балдардан болгон эмесмин. 15 жылдык эмгек жашоомдо мен англис тили мугалими, юрист, видео оюнун иштеп чыккан эдиси болуп иштегем. Азыр даараткана кагаздарын сатам. Жылына миллион даараткана чыгарып сатам. Жашоодо сиз чындыгында жактырган нерсеңиз менен жакшы жасаган ишиңиздин кесилишин табышыңыз керек. Бир сөз менен айтканда, оңой угулса да, чындыгында бул өтө кыйын. Тил үйрөтүү тажрыйбамдан кийин мен юрист кесибине ээ болуп, Нью-Йорктогу ири юридикалык фирмада юрист болуп иштедим. Көпчүлүк америкалыктардай эле, жакынкы 1-2 жыл ичинде мен өз ишимди аябай баалап, жумушта кечке чейин калып, эмгектенип жүрдүм. Бирок ал менин сүйүктүү ишим болгон эмес. Анан чыныгы профессионал болуш үчүн 10 000 деген сааттар эмес, көп жылдар керектелет экенин түшүнгөндө, буга убактым жетишсиз экенин ойлонуп баштадым. Бул видеону жетекчисине нааразы болгон үчүн же жумуш күнү жакшы өтпөй калган үчүн жумуштан кетүүнү каалагандар үчүн тартылган жок. Бул таптакыр жаңы тармакка чоң жана коркунучтуу кадам жасаганга даяр тургандар үчүн тартылган. Эгер сиз кесибиңизди өзгөртүү жөнүндө ойлонуп жатсаңыз, мен сизге өз тажрыйбамдан алган 1-2 кеңешим бар. Иш аракет кылаардан мурун 3 нерсе жөнүндө ойлонгула. Биринчиден, кесипти өзгөртүү үчүн окуш керек. Эгер окууну каалабасаңыз, анда сизге чоң кызыл желек. Жаңы жаатта келечегиңизди куруу кыйын болушу мүмкүн. Экинчиден, кесипти өзгөртүү каалоо көбүнчө интуициялык болот. Эгер сиз түнкүсүн уктабай, эгерде мен өзүмдү бул жаңы ролдо сынап көрбөсөм же жок дегенде ал жөнүндө көбүрөөк билбесем, анда мен өзүмдү кечирбейм деп ойлонсоңуз, анда интуицияңызга ишениңиз. Кесиптик өзгөрүүлөргө кез келиши мүмкүн. Ошол эле учурда өтө турган кыйынчылыктарга ишенбеш керек. Эгер сиз жетекчиңизди жактырбасаңыз же кесиптештериңизге ачуулансаңыз, анда бул кесипти кескин түрдө өзгөртүүгө жетиштүү себеп болушу мүмкүн эмес. Анткени кесибиңди өзгөрткөндөн кийин баарын башынан башташ керек. Айлыктын төмөндөшү же кызмат ордунун төмөндөтүү сыяктуу көптөгөн убактылуу кыйынчылыктарга туш болосуз. Кандай гана жумуш болбосун, кыйынчылык болбой койбойт. Демек, кесип алмаштырууга кез келди деп ишенесиз. Анда 3 кадам жасашыңыз керек. Биринчиси — нетворкинг. Жакшы насаатчысыз же башкалардын колдоосу жок эч ким ийгиликтүү карьера жасай элек. Мен үчүн бул баарлашуу, каалаган булактан кеңеш алуу дегенди билдирет. Технология жаңы адамдар менен байланышууну жеңилдетти. Мен жумуш алмаштырууну ойлоп жатам. Чатта баарлашууга 5 мүнөт убактыңыз барбы? деп жазсаңыз болот. Мындай кызыгуу жана берилгендик маалыматты сиңирүү жөндөм чындыгында эле мыкты насаатчыларды кызыктырат жана сизге убакыт бөлүүгө жана пайдалуу кеңештерди берүүгө даяр адамдарды өзүңүзгө тартат. Ошентип, жаңы таанышууларды табыңыз. Экинчи нерсе, сиз акча топтошуңуз керек. Чындыгында кесибиңди алмаштырганда аз же таптакыр нолдук эмгек акыдан баштайсыз. Айрыкча жеке бизнес баштасаңыз. Ошондуктан өткөл мезгилди текшилөө үчүн жетиштүү акча каражаттар бар экендигине ынануу зарыл. Адвокаттык кесибимди видео оюндарды иштеп чыгууга алмаштырганда жок дегенде 6-12 чейин банкта жетиштүү акча салып койгом. Бул мезгил сиз үчүн башкача болушу мүмкүн. Бирок өзүңүз менен чынчыл болуп жана керектүү сумманы аныктап сактап коюңуз. Үчүнчүсү, эгерде сиз жаңы бизнеске баш оту менен киришүүгө даяр эмес болсоңуз, анда капталдан жумуш табыңыз. Бул сиз жактырган тармактагы иштеген уюмдагы жумуш же ыктыярчылык болушу мүмкүн. Же болбосо бизнесиңизди кечинде же дем алыш күндөрү иштетсеңиз болот. Бул сизге ошол тармак жаккандыгын текшерүүнүн арзан ыкмасы. Ошентип, сиз көчүп барууга даяр болуп каласыз. Андан кийин сиз төмөнкү 3 нерсени ушул жасашыңыз керек. Биринчиден, эч качан, кайталайм, эч качан көпүрөлөрдү өрттөбөгүлө. Көпүрөлөрдү куруу үчүн сизге көп жылдар кетти. Эмне үчүн аларды бузуш керек? Дүйнө ушунчалык кичинекей. Айрыкча ушул социалдык тармактардын жардамы менен баары бири-бирин билет. Ишенсеңиз, ал адамдар менен дагы жолугасыз. Балким, эң ылайыксыз учурда. Экинчиси, мурунку иштеген жериңиздеги билимдерди жана жөндөмдөрдү унутпаңыз.
Алардын көпчүлүгү жаңы жумушта жана жаңы кызматта адамдар менен мамиле түзүүдө, команда ишинде же акмактар менен маселелерди чечүү үчүн пайдалуу болот. Бул өнөрлөр чындыгында универсалдуу. Кандай тармак болбосун, акмактар бүт жерде бар. Алардан эч ким иммунитетке ээ эмес. Бардыгы туш болушу мүмкүн. Алар менен кантип көрүшүү керектигин мурунтан эле билсеңиз, өзүңүзгө жакшы. Үчүнчүсү, алгач жаңы жумушка келгенде толкунданасыз. Бирок кабатыр болбоңуз. Терең дем алыңыз. Сиз азыр жаңы команданын мүчөсүсүз. Айланаңыздагы адамдардын бардыгы сизге ийгилик каалашат. Анткени сиздин ийгилигиңиз алардын ийгилиги. Азыркы заманда жаңы кесиптер бат-баттан пайда болууда. Пандемияга байланыштуу көптөгөн жумуштар онлайн болуп калды. Ал эми кийинки видеодо келечекте кайсы кесиптер актуалдуу болот деген суроого жооп беребиз. Британиялык басылма өткөн жылы Microsoft жана келечектеги лаборатория тарабынан жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгын чыгарып, окумуштуулар келечекте популярдуу боло турган кесиптерди аташты. Виртуалдык жашоо чөйрөсүнүн дизайнери. Эксперттердин божомолунда 2026 жылы миллиондогон адамдар виртуалдык чындыкты окуу жана иш үчүн колдонушат. Мисалы, бул ар кайсы өлкөлөрдөн келген адамдардын ишкер жолугушууларын жөнөкөйлөтөт. Көркөм адамдарга VR галереяларын жана музейлерин түзүүгө мүмкүндүк берет. Виртуалдык жашоо чөйрөсүнүн дизайнери изденүүчү адиске айланат. Анткени ал виртуалдык ааламдарды түзүү менен кесипкөйлүк менен алектенет. Робоэтика адвокаты. Илимпоздор жакынкы 10 жылдык тарыхка роботтордун доору катары кириши мүмкүн деген бүтүмгө келишти. Акылдуу машиналар ар тараптуу адамдарга жардам беришет. Демек, адамдар менен жасалма интеллекттин ортосунда ортомчу керек болот. Бул робоэтика адвокаты болот. Ал арабызда роботтор иштей турган моралдык этикалык мыйзамдар жөнүндө кам көрөт. Санарип маданиятынын комментатору. Адамзат визуалдык маалыматты барган сайын көбүрөөк сиңирип жатууда. Салттуу маданият санарип менен айкалышып баштайт. Ошондуктан тиешелүү адистер талап кылынат. Санарип комментаторлор келечектеги адамдарга жаңы технологияларды колдонуу менен өткөндүн маданий баалуулуктарын кабыл алууга жана түшүнүүгө жардам берет. Космостук гид. Космостук саякат чындыкка айланат деп окумуштуулар ишенишет. Жана көгүлтүр планетадан тышкары ыңгайлуу жана кызыктуу учуулар үчүн космотуристтерге космогидтер сыяктуу адистер керек болот. Биохакер. Профессионал окумуштуулардан тышкары дилетанттар жана биохакерлер дагы илим менен олуттуу алектенишет. Алар молекулярдык биология жаатында аралыктан изилдөө жүргүзгөн энтузиасттар. Биологиядагы жаңылык баарына жеткиликтүү болушу керек деп эсептешет. Айлана чөйрөнү калыбына келтирүү боюнча инженер. Алдын ала божомолдор боюнча 2025 жылга карата дүйнө калкынын саны 9 миллиард адамды түзөт. Баарына ресурстар жетишпейт. Экологиялык тутумду калыбына келтирүүгө жана жок болуп кеткен жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн түрлөрүн реинкарнациялоого жардам берүү үчүн айлана чөйрөнү калыбына келтирүү боюнча инженерлер керектелет. Адам денесинин дизайнери. Ткандарды калыбына келтирүү жана органдарды алмаштыруу келечекте кадимки көрүнүшкө айланат. Ал эми биоинженердик технологияны колдонуп, дене дизайнерлери адамдар каалагандай кылып дене мүчөлөрүн моделирование кылып беришет. Ал эми изилдөөнүн жыйынтыктары ушундай. Ал эми иш жүзүндө эмне болорун келечекте көрөбүз. Ал эми чыгарылышыбыздын аягында сиздерге жагымдуу ыр коюп беребиз. Сизге бул ыр жагып, анын позитивдүү энергиясын сезип, күч кубат аласыз деп үмүттөнөбүз. Өмүр багытым таппай издеп күйүп жансам да, өмүр тагдырда жан үрөп мен өңдөн ассам да, өмүр бакытты азап жандап түшүк тартсам да,
men seni suyöm ömür. Aldыңдан azgırıp çakırdın ay, aldın o jaştıktın жазындалай. Ansың da sıylığın akın baray, men seni suyöm ömür. Bererin bilbeymin al ertengdin, türülük belegin aran terdim. Tar joldo min aksap жүз küysüm da, men seni suyöm ömür. Yeterdi büyüktüke kulap kalsam da, ömür öydölüp kayra turar kubat alsam da, ömür aldığına dalay sınıp ıylap varsam da, men seni suyöm ömür, men seni suyöm ömür. Aldımdan asgırıp çakırdın ay, aldın kocaştıktın жазындалай. Antseng da sıyloğu akın baray, men seni suyöm ömür. Bererin bilbeymin alertendin, tirülük belegin aran derdim. Tar joldo min aksap жүз küysüm da, seni suyöm ömür, men seni suyöm ömür. Ömür küz bolup saldın meni sagınıçlarga. Ömür uçurdun gede akar urganaktarga. Ömür göktemde sağa bir ok ali kuşlarmın, men seni suyöm ömür, men seni suyöm ömür. Aldımdan azgırıp çakırdın ay, aldın kocaştıktın жазындалай. Antseng da sıyloğu akın baray, men seni suyöm ömür. Bererin bilbeymin al ertendin, tirülük belegin aran terdim. Tar joldo min aksap жүз küysüm da, men seni suyöm ömür, men seni suyöm ömür. Men seni suyöm ömür, Men seni gütöm ömür. Ушундай көңүлдүү нотада биздин түстүү тасма берүүбүз аягына келди. Бүгүнкү чыгарылышыбызды кесиптер темасына арнадык. Ал эми сиздерге кызыктуу болду деп үмүттөнөбүз. Сиздерге сүйүктүү үй бүлөнү, сүйүктүү жумушту жана жашоого болгон сүйүүнү каалайбыз. Сиздер менен мен Айжамал Амангелди болдум. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.